Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар. Азыр биз Москва районунун кайсы аймакка карап калат? Петровка айылы Төрткүл айыл өкмөтүнө караштуу Петровка айылында Петровка айылында турабыз. турабыз, Төрткүлдө. Жанындагы Алмаз байке, биз турган тала өзүңөр көрүп тургандай эле Ижи Малина, азыр популярдуу болуп аткан, как раз мөмөгө кирип турган учуру. Биз буну Эжевкага ушу менен катуу киришип мына 2023 тиккенбиз. Анан 2024 былтыр бир аз жегенге түшүм алдык. 2025 быйыл массага экинчи жыл массага кирип атабыз буюрса. Өзүңүздөр көргөндөй бул Эжевканын Лохне сорту. Бул ранний сорт Ранний Лохне сорту, Лохтей сорту бар. Бул жака бизге бир аз аралашып калган. Олар Лохтей сорту. Ранний болуп калат бул. Мөмөсүн көрдүңөр. 20-июнда. Биз жак 20-июн бышып жетилип атат. Биз жакшы органикалык эми таза жер жемиш өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Кудай буюрса бул биздин продукция основной Казакстан, Россияга экспорттамакчыбыз. Лохнести жакшы билишет. Лохтей, анан Начес деген сорту бар. Үч түрү бар. Биз көчөттү мына совхоз Ала тоодон Кубаныч деген баягы YouTube каналдарда популярдуу болуп жүрөт. Ошол жигиттер баштаган. Ошонун демилгеси менен, ошонун кеңеши менен биз да ушинтип көчөттү ошо Кубанычтан алганбыз. Ооба, быйыл буюрса көчөт чыгарабыз. Заказ берсеңиздер болот. Баасы биздики дыйканчылык болгон себеби элдикинен арзаныраак кылып беребиз. Анан сөзсүз скидка болот. Көчөт кошумча катары эле кетет. Биринчи жылы, мисалы, быйыл күзүндө тиксеңер, 2025 күзүндө тиксеңер, 2026 күзүндө уже көчөт сатып баштайсыңар. Көчөткө эртерээк. Биринчи жылы эле көчөт чыгат. Анан кийин уже 2027 жылы бизге окшоп түшүмгө кирип каласыңар буюрса. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына биз уголокту 2 бөлүктөн турат, угольниктерчи. Болт менен закрепить эткенбиз. Анан болтту үстүнкүсүн чечип салабыз, астыңкысын бошотуп коебуз. Ошондо биз күзүндө байлап алабыз, анан кийин общий байланган боюнча эле жаткырылат да, анан кийин ошонун үстүнөн эле агроспан жабабыз. Эрте жазда ушундай эле байланган түрдө эле көтөрүп коебуз, анан кийин башка жумушуңуз кыла бересиз. Мисалы, бул жумушу көп да. Ооба да. Эки шпалеранын арасы 5 метр. 5 метр, Муну жакшы, Кудай буюрса, мындай көргөндөй баары тартылуу турат. Тростой элечи. Сон тартылып кармалып турат. Карта биздики эми бир аз нестандарт болуп калган, 90 метр кылып койгонбуз да. 90 метрде бир зымдарда тартылып турат, 90 метрде. Ортодогулар өзүңүздөр көргөндөй тешиктен өткөзүп койгонбуз. Эки башын чечебиз, бетонный стойкалар бар. Форсункалар. Ошо эки башын чечип эле ушундай жаткырылат да. Ошондо сплошной общий 90 метр общий жаткырылат. Бул жагы 45 метр болсо общий жаткырылат. Анан кийин ошонун үстүнө агроспан жаап неметебиз. Негизи эми бул жерде ар бир кишинин эле минус плюстары болот экен. Бизден кеткен минус ошол. Негизи мисалы шлангалар 100 метр да. Бир рулонунда. Ошону же 50 метр, же 100 метр кылсаң, мен айтат элем 100 метр кылбагыла, 50 метр кылгыла. Себеби суудун жетиши, анан картада кичинекейирээк болот. Тияк бияка эки картанын башына чыкканга оң болот. Суудун баягы напор күчтүү болот. Бары жоктон көзөмөлгө алганга жакшы болот да, 50 метр болсо. Жаткырганга да жеңил болот да. Мисалы, эртең түшүм болсо, 90 метрде эки жагына ташып чыгасыз да. 50 метр болсо бир топ эле жакын болот да. Бул элементарный неме да. Мен өтө кыжалат болуп переживать этип аттым да. Азыр карасаңыздар, жалбыракта тактар жок. Ошону
Сиз айткан Сиспаркл деген Антистресс. антистресс. Основа адрес. Водорослым основа дейсиңби ошол? Балырлардан алынганда Ооба, ошол жакшы жардам берди. Мөмөлөрүн көрсөңүздөр крупный. сөзсүз түрдө. Бул жакта да ошо мөмөгө кирип жаткан үчүн ошол препарат Жыйынтык жакшы. Мына могун көрсөңүз, мисалы, ранний сортундай болбойт да. Мына өзүңүз тартып алсаңыз. Бул лохтей сорту, лохнестей болуп турат да азыр мөмөлөрчү. Өтө крупный. Кудайым берекесин Берекесин берсин эми. Буюрса уже понедельниктен бүгүн кардарлар чалып атат. чалып, яш калтырып кетебиз дешет. Анда эмесе сиздерге дагы ушундай мөмөнүсү керек болуп, кардар болууну кааласаңыздар, Алмаз байкеге түздөн-түз байланышып, кабарлашып, түшүмгө керексе, түшүмүн, көчөт керек болсо көчөттү алып кетсеңиздер болот. Бул ежевика деген бул ягный культура экен ушундай. Мунун жумушу бир аз оорураак, аны элдерге туура түшүндүрүп, туура маалымат берсе, биздей кемчилдиктер кетпейт. Ошон үчүн мен муну бүткүл эле Кыргызстан боюнча, кыргыз элиме ушундай жардам керек болсо, постоянно эч нерседен аябайбыз, жашырбайбыз, ачык айтып, мисалы биз кетирген кемчилдиктерди алар кетирбесин, биз аракет кылабыз ошо баардык суроолоруңуздарга жооп беришке. Ооба, эшик дайым ачык, пожалуйста. Телефон менен байланышып эле күнү-түнү ушул жерде болобуз биз. Кудай буюрса келип, консультация алып, көрүп кетсеңиздер болот да, көргөндө все равно башкача. Сөзсүз түрдө миң көргөнчө, Результат болот миң деген. укканча бир көргөн жакшы. Келип, мындай дыйкандар өтө аз да, опыту менен өзүн бөлүшкөнчү. Сиздерге чоң рахмат, Алмаз байке. Буюрса дагы келип, толук маалыматтарды жеткирген аракет кылабыз дыйкандарга.